Söz sizde. Урматтуу төраға, урматтуу министр мырза, оң жаққа бұрылсаңыз, бияқтамын мен. Чүй областын Орловка шаарынын больницасы боюнча өткөндө айттык эле. Орловка шаарында больницаны барып көрдүңүз беле? Жөн эле бир отделениясын жаап койгон да. Биз сиз биринчи келгенде кайрылдым эле мен сизге. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Бир чечим кабыл алган жоксузбу? Жок болсо бир маалымат берип коесузбу өтүнүч сизден. Орловка шаарында больницада аяктан хирургический отделениясын гинекологический жаап койгонсуңар да. Ушул Орловка больницасы мындан ары кандай өнүктүрөсүңөр? Ошол боюнча маалымат берип коесузбу сизден өтүнүч. Президентибиз баш болуп Ысык-Көл областында Каракол шаарында Алмазбек Акунжанов сиз да көңүл буруп койсоңуз, Күршебел 3 жоку деп мына Кудай буйрса аябай чоң лыжный база салып атабыз. Кудай буйрса бул аябай экономика үчүн, бюджет үчүн, туризм үчүн өтө маанилүү. Бирок эгер элдин баары ошондой барганда Каракол шаарындагы больницасы аны көтөрө албайт анча наплывды. Силер ошол президентибиздин өнүгүүсүнө параллельно ушул Каракол шаарындагы больницаны чоңойтуу же жаңы больница салуу боюнча бир иш жүргүзүп атасыңар. Аларга аппаратураларды алып барып атасыңарбы? Туризм болгондон кийин сыныктар көп болот, аркы болот, берки болот. Ушул жагына көңүл буруп атасызбы? Ооба, ал жак Каракол облустук борборго облустук больницанын жаңы имараты курулат. Ал 24-жылы токтоп калган, азыр кайра жанданып, стройкасы башталды. Ага кошумча президенттин тапшырмасы менен кошумча дагы бир отдельно ошо тривершинный горнолыжный кластерге арналган чоң больница курулат. Жакшы. Бул өтө маанилүү да, себеби биз туристтерди чакырып алып, ал жерден эми сөзсүз көп киши келгенден кийин ооруйт да. Больница санавиацияны калыбына келтиришибиз керек. Караколдогу больницанын ордуна салышыбыз керек. Анан Чолпон Атадагы больницаны да быйыл көрдүк мына. Араң жетишти. Аябай туристтер көп болуп атат жыл өткөн сайын. Ошон үчүн курортный зонадагы Тоң райондук больница, Жетөгүз, Каракол, Түп, ушул Ысык-Көл, Балыкчыдагы негизи эле көлдөгү больницалардын баарын бир сыйра карап чыгышыбыз керек болуп атат да. Ушул боюнча бир мындай туризм өнүгүп атат. Мына азыр түндүк түштүк жолу ачылса, өзүңүз көрөсүз, Балыкчыда аябай көп иштер болушу мүмкүн да. Ошон үчүн сизден өтүнүч ушул Ысык-Көл областында больницалардын баарын бир сыйра карап чыксаңыз. Кай жеринде аппаратура жетишпейт, кандай жетишпейт, эмне жетишпейт. Анан бир инвесторлор келип больница салабыз, биз аларды салып өткөрүп беребиз дегенге